Бардык угармандарыма салам айтам. Мен Кажы Сайда туулуп өскөм. Багышбеков Рыскул Ишенбаевич. Бирок мен башында атам койгон аты Рыскул эле. Кийин ошол окуу жайынан бүткөнгө туура эмес атты коюп ошон үчүн Рыскул болуп калгам. Азыр ошол мен өзүмдүн ошо күбөлөндүрүүм жөнүндө айтып кетейин. Мен ошо 1960-жылы 12 январда Кажы Сай айылында төрөлгөм. Ал убакта Союз убагы болчу, баарыбыз билебиз. Сабактарды окуп, Кудай жок деп өскөнбүз. Бирок ошол мен Кудайды биле элек чагымда эле ошо тоодо кой кайтарып жүрүп дагы баягы илгерки ырлардан бар эмес беле, ошону айтып алып, көк асман тиреп, мел тиреп, көк бука турат, жер тиреп, сактай көр Кудай, сактай көр, сайгактап кетсе өлтүрөт деп ырдачу элек да. Ошо иним экөөбүз кой кайтарып жүргөндө айрыкча. Анан ошо биз орустардын арасында чоңоюп өстүк. Анткени поселок биздики городского типа болчу, азыр айыл болуп калды. Анан ошо окуу жайым бүтүп, окууну бүтүп мектепти. Андан кийин жогорку окуу жайына да тапшыралы дедик, бирок анда да тоскоолдук болуп калды жана ошо аттын айынан. Мунун баары эле Кудайдын жетеги менен болгон экен. Кийин армияга бардым. Армияда Сафоновдо, Смоленскиде, Минскиде болдум. Ошо армиядан баштап эле орустардан ошол дүйнөнүн акыры жөнүндө, ошол Библия жөнүндө уга баштадым да ошол жактан. Анан ошол дүйнөнүн акыры жөнүндө ошол Библияда жазылган деп. Кийин Бишкекке келгенде, Бишкек ал убакта Фрунзе болчу. Фрунзеде ремзаводдо, электровакуумный заводдордо иштедим токарь болуп. Анан ошол убакта дагы орустар менен көп мындай сүйлөшчүбүз, баарлашчубуз, баягы маектешип. Анан ошол убакта дагы угуп калдык. Ошо Кудай жөнүндө, Библия жөнүндө да көбүнчө. Анан бирок мен ошол дагы бир айтпай кетиптирмин. Ошол жаш кезимде эс тартып калган убакта үйдөн эле уккам да бир сөздү. Ошо сен эмне Машаяк белең, Олия белең деген сөздү. Бизде кыргызда Олия деген сөз бул баарын билгенди Олия деп коет да. Анан ошо менде изденүү болуп тур да көрсө. Ошо жана армияда болгондо деле, ошо үйдө болгондо деле, кай жерде болбойн. Бирок ошол артымды кылчайып кароо менен ошо кичинекей чактан баштап Кудай мени көп эле жерден сактаптыр. Кичинекей чагымда ошо өрүктү көрсөтүп атып, погребке кирип кеткен, башым менен сайылып кумга, сабиздерди ал убакта кумга көмүп койчу. Кийин училищеде окудум. Ал жерден жаңы эле окуй баштаганыбызда чөпкө жиберип, чөптөн тоонун арасына барып, ал жерден машинабыз авария болуп, машинанын астында 3 саат жаткам. Бетимде даже шрам деле азыркыга чейин бар. Ошол убакта дагы ошо Кудай мени аябай эле сактап, коргоп жүргөн экен. Эми мындай күбөлүктөр бир туугандардан көп эле угасың да, ошо Кудай кандай сактаганын, коргогонун. Өзүм ошол спорт жагына да көбүрөөк кызыкканданбы, ошол көлдү да тегеренип чыкканбыз 83-жылы. Көп чуркагам убагында. Волейбол ойночубуз, ошо Кажы Сайдын сборныйына, Тоң районунун сборныйына тоо ойноп жүргөм, ошо волейбол. Анан бирок ошонун баардыгында гитарада да ойносоң мен деген биринчи орунда турчу. Адамда ошо Кудайга биле электе мен деген биринчи орунда турат экен да ошо. Анан ошо Колуктум экөөбүз жашаганыбызга 81-жылы армиядан келип эле үйлөндүм. Колуктумдун аты Тотугүл. Анан экөөбүздүн жашаганыбызга быйыл мына 41 жыл болду. Анан эме 96-жылы ошо Колуктум ишенип калды. Балдар ошол детскийге барчу. Ошол убакта алар келип ырдаса да кээде ырдатпай койчумун, бирок барыбыр алардын чогулушка баруусуна тоскоолдук кылчу эмесмин. Бирок тамеки тартпасам да ичкиликти мен дозасын билем деп иччү элем да. Анан ошо 98-жылы ошо бактан жыгылдым. Үйдүн жанындагы эле бактан. Кийин келип ошо доктурдан келип карасам, где-то 8-9 метр жерден учуп турмун. Анан 3 кабыргам сынып, жамбаштагы сулпет аябай жанчылып калган экен. Кабырга бат эле бүттү. Ошо сулпет 3 жыл бою ооруп жүрдү. Бирок ошондо Кудайым көрсө мени жазалаган экен да, туура эмес жолдо баратасыңыз, токто деп. Ошондон баштап анан ойлонуп алып, анан 31-мартта ошо менин колуктум айтып, ошо Андрей Яковлевич келди, анын сөзүн угуп көр деп, анан сыйын үйүнө барып, ошо Андрей Яковлевичтин сөзүн уктум. Ошол жерден эле тоо алгым келди, бирок тоо алган жокмун. Бир туугандарга айтсам, анан үйгө келиптир. Үйдөн анан ошол көйгөйлүү суроолор болот го, ар бирибизде, ошо ар бир ишенбеген адамда болот. Ошо суроолордун баарын берсем, алар жооп беришти.
Анан ошол өзүмдүн кухнямда эле 98-жылы 31-мартта тоо кылдым да. Анан тоо кылып 5 айдан кийин 31-августта чөмүлдүрө алдым. Анан ошол Кудай биздин жашообузду өзгөрттү да. Анткени ошо Колуктум экөөбүз классташ болуп ошончо жашасак дагы ошол биздин үй бүлө ошо ажырашуу убагында болчубуз да ошол убакта. Анан Кудайга даңк, ошол үй бүлөбүз да калыбына келип, азыр ошол Кудай менен жашообуз ушуга чейин өтүп атат. Кудайга даңк болсун. Анан мен да каалайт элем ошо Исаны таанып билбегендер, Иса биз үчүн ошол асмандан өз тагын таштап жерге келип биз үчүн өлүп, биз үчүн тирилген экен. Бизди акташ үчүн тирилген экен. Анан Кудайыма даңк болсун. Амин.